Мен Осмонкулова Анархан Акишовна. Токтогул районунан, быйыл Панфилов районунан үй алып, көчүп келдим. Анан кийин ушу Токтогул районунда көп ушундай үлгүлүү иштерди жасап келгем. Былтыр ажылык сапарга деп өзүмдүн каражатымдан чогултуп жүрген акчаларымды ошо ажыл сапардын жол киресин инвалидтерге, жетимдерге, мечитке ушундайларга таркатып бердим. 3 декабрь балдардын күнү туаса мындай инвалидтердин күнү болуп эсептелет да Кыргызстан боюнча. Ошого 3 декабрда 130 миңдик кийим-кече таркатып бердим. Көп андан башка да сырткары көп жардамдарды берип жүрөм. Анан бул жака келип дагы тынч отурбай, өзүмдүн баякы көнүп калган ишимди биякта да улантып атам. Анан ушу Панфилов районунда ушундай жетимдер үйү бар экен, интернат бар экен, ушу жерге келип, жатаканасындагы ушу кыздарга, балдарга ушундай килем керек болду деди. Анан кийин ушу 5ке 4 деген жакшы, таза ушу Казакстандын 2 килемин алып келип 2 комнатасына кыздардын салып берип атам. Муну тапшырып атам. Бул класс жетекчи мунугу эжекеси мунугу. Анан кийин ошого мен сүйүнүп, ушу жаш балдарды сүйүнткүм келди. Мындай иштерге, мындай үлгүлүү иштерге жалпы ушундай мээримдүү, кайрымдуу аксакалдарды деле мына колубуздан келет экен ушундай иштерди кылышчы. Жардам берип койсок, картайганда бизге жакшы соо иштер көп болсун деп тилейм. Ушу балдарды жаңы жылдары менен ушу мектептин администрациясын жакшы немелерди куттуктап кетем жаңы жылдары менен. Жаңы жыл алдында елкага да чакырып атышат. Анда дагы келип, кур келбей келип кетебиз, Кудай кааласа. Азыр ушул 2 чоң килемди чоң 2 комнатка салып берейин деп келдим. Ушундай балдарга кантип беребиз анан кийин? Мен учурда азыр Казбек Тилебалиев атындагы жатак мектебинде интернатында ушул 1-класстын жетекчилиги болуп азыр класс жетекчиси болуп мугалим болуп эмгектенип жаткан учурум. Жаңы жылдын астында жаңы маанай, жакшы маанай тартуулап бизге Анархан эжекебиз мынакей кыздардын жатаканасына 2 килем жаңы жылда жаңы килемди салып берип бизди кубандырып отурат. Сизге терең ыраазычылык, чоң ыраазычылык билдиребиз. Ден соолукта болуңуз, өмүрүңүз узун болсун, көп жашаңыз, дагы ушундай болгон демөөрчүлүктөрдү көп кылып жүрө бериңиздер. Кудайым сизге ошо узак өмүр берсин. Рахмат, чоң рахмат. Эми тиги комнатта килемди да көрсөтөлүк. Жүр, кызым. Егиз кыздар бар экен, өткөндө келип таанышып кеткен. Муну килемди алып келип салып бердим. Калың жакшынакай кылып. Мен ушундай иштерди көп жасап, ушунткени үчүн былтыр Жалал Абад областынан мага эл сыймыгынын эзи деген карыялык жакшы мага подарка берди. Муну медалды мен баягы бизге кичине атын атап койсо куту сүйүнөт деп мен абдан кубанычтуу болдум. Курултайдын коногуна барып келдим. Андан бир мындай кичинекей болсо дагы значок тагып көңүлүм көтөрүштү. Мен дагы ыраазымын. Картайганда ушундай сыйдын эзи болуп, көп аксакалдар чакырып кетем. Ушундай жакшы иштерди аткарып, анан ушундай иш кылып жүрсөк жакшы эле болот го. Саламатсызбы? Дагы бир жолу Анархан Акишовна биздин мектепке куш келипсиз. Анархан апа кече күнү эле биздин мектеп менен таанышып, балдарыбыз менен таанышып кетти эле. Бүгүн болсо кыздарыбыздын жатаканасына жаңы жылдык белек катары 2 чоң килем алып келип, кыздарыбыздын маанайын көтөрүп салып кетти. Апа сизге чоң рахмат, терең ыраазычылык билдиребиз. Жана ишиңизде ийгилик, ден соолугуңуз чың болсун. Сиздей болгон апаларыбыз көп болсун. Эң үлгүлүү апалардын бири экенсиз. Мына биз кече күнү эле келип, бүгүн биздин эгиз кыздарыбыз, биздин чоң апабыз деп апабызды аябай жакшы көрүп,
чыдамсыздык менен күтүп жатышат. Мына буюрса бизде да 27 декабрда чоң салтанаттуу жаңы жылдык балаты майрамы өтөт. Ошол майрамга дагы окуучуларыбыз мына апабызды бүгүн чакырып өздөрү айтып кетишти. Сизге терең ыраазычылык жана биздин мектебибиздин атынан, директорубуздун атынан сизге ыраазычылык кат ыйгарып коелу. Казыбек Тилебалиев атындагы жетим балдар жана ата-энелердин көзөмөлчүлүгүсүз калган балдар үчүн Панфилов жатак мектеби ыраазычылык кат. Урматтуу Анаркан Акишевна, сизди Казыбек Тилебалиев атындагы жатак мектебинин өсүп келе жаткан жаш муундарга тарбиялоо, кошкон салымыңыз жана жардамыңыз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Сизди ар бир кылган эмгегиңиз балдарыбыздын жыргалчылыгына багытталсын. Панфилов жатак мектебинин директору Алымбеков Бактык Кенжебековичтин атынан сизге ыраазычылык катыбызды коелу апа. Денсаулыкта болуңуз, ишиңизде ийгилик болуп, ар дайым ушундай жакшы жардамдарды көмөктөрдү көрсөтүп жүрөбүз. Рахмат. Эми дагы силерге да чоң рахмат. Бул жалпы Кыргызстандын балдары, элдин балдары, биз эми аксакал эне катары ушундай балдарга кичине мындай кош көңүл карасак болбойт. Эми ар ким жетишип, кичине өзүңдөн ашып турса, аракет кылып ушундай иштерди, үлгүлүү иштерди кылсак, апаларга жакшы эле болот. Эми 70ке чыгып баратабыз. Биз деле ушундай балдарды сүйүнтүп, бир кошумча кылып, ушундай Кудайга да жагып, кичине карылыкты жакшыраак, кадырлуу карылыкка жетели деп аракет кылып атабыз.